Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Салам достор. Сиздер менен мен Азамат Темиров. Достор, бүгүнкү кыла турган темабыз өзбекстандык блогер Искендер Македонский. Жана ошондой эле биздин популярный блогер Бауыржан Байке жөнүндө кыска нерсе айтып өтөбүз. Бауыржан Байкеге кайрылуу. Же болбосо Бауыржан Байкеге. Барын туура кылып атасыз, кириңиз, текшериңиз, барын туура кылып атасыз. Анан сизден бир сураныч, кыргыз элим үчүн деген сөздү колдонбоңузчу. Кайра айта бербеңчи. Кыргыз элим деген сөздү эмнеге иштетип атканыңызды өзүңүз билбей атасыз. Ал сизге тряпка, сизге иштете бере турган көрүнгөн жерде. Уже меня раздражает да. Билбейм, бир кылыч алып бир кытайлар менен чабышкан бир Манас Батыр дагы ушу кыргыз элим үчүн деп чабышпаса керек деп ойлойм да. Блин, эмне деген бул эми бир продуктаны кармап алып кыргыз элим үчүн. Чозо биз биякта Россияда иштейбиз. Күнүгө магазинден чыккан просроченный товарларды алып, ошолорду жеп, бирок кырылып кеткен жокпуз, Кудайга шүгүр. Мен биротоло жок болсун деген жокмун. Иштеңиз, молодец, иштеңиз, текшериңиз, просроченный товарларды жок кылыңыз. Бирок ал сөздү кайра кайталай бербеңизчи. Иштеңиз, бирок сизди колдойбуз. Лөлүгө окшоп эмес, эркекке окшоп иштеңиз. Бизди уят кылбаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Искендер Македонский. Байке, ини, дос, ким болсоңуз да. Видеолоруңузду көрүп чыктым. Аябай бир так даана бардыгын ордуна коюп койгонсуз. Оозуңуз ушунчалык сасык болгону менен башыңыз жакшы иштейт экен деп ойлоп калдым. Бизден бир экөө чыгып, чүлдүрөп сөзүнө жооп бере албай аркага кайтып кетишиптир. До конца тура алышпаптыр. До конца сөз талаша албаптыр. Сиз болсо так даана по факту факттарды ордуна коюп жооп берип коюпсуз. Анга чычалаган көпчүлүк нацисттер. Бул менин видеомдун астына комментарий жазышы мүмкүн. Аларга көңүл бөлбөңүздөр. Сизге мен сунуштайт элем, биздин ишибизге мындай жаман нерселерге аралашпаңыз. Узбом ТВ деген блогер бар. Ал Кыргызстан ичиндеги жашоону билет. Урматтуу Искендер Македонский, Кыргызстанда эч кандай башка улуттарга кысым же башка нерсе жок. Кудайга шүгүр, биздин заманыбыз тынч, ынтымакта барыбыз жашайбыз. Сизге дагы мынтип эки элди сиз өзүңүз билбеген абалда, может өзүңүз билбеген абалда ушул эки жактын адамдары комментарий жазып отуруп бири-бирине каршылашып кетти. Андан көрө урматтуу Искендер Македонский, мен сизге достукту сунуштайм. Сиздин талантыңыз бар экен, аябай таланттуу экенсиз. Кайрадан эки элди бириктирип, кол кармашып бир жакшы иштерди жасасак болот. Биз бириксек, албетте көптөгөн бир күчтөргө ээ болобуз. Урматтуу Искендер Македонский, сиздин талантыңыз биздин талантыбызды кошкондо бир чоң иш жасаса болот деп ойлойм. Анга биз бир аз акылыбызды иштетишибиз керек. Азыр бул жакта мен астыма жаман комментарийлер жаза турган болсо, нацисттерге көңүл бөлбөңүздөр, урматтуу туугандар. Көңүл бөлбөй эле коюңуздар, аларды Кудай өз жазасын берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.